Ассаламу алейкум мекендештер. Кыргыз базар YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу көрөрмандар. Кандайсыңар, амансыңарбы? Биз бул чыгарылышта Портер унаасын көрсөтүп беребиз. Экрандан алыстабай тургула. Туугандар, лайктан басып, комментарий жазып, кымбат болуп атабы, арзан болуп атабы, өзү негизи кандай баада чыгып атат машиналар, анан кайсы машиналар кызык, нелерди тартайын, ошону дагы айтып койсоңор. Эми биз баягы жаңы машиналарды рекламаны тартып аткан адам катарында бизге баягы кичине болсо дагы обратный связь керек да, туугандар. Ошону айтып турсаңар, колдоп тургула. Анча-мынча биз эми жаңыбыз, туугандар. Мүмкүн болушунча колдоп, лайктан басып, комментарийлерди жазып, колдоп койсоңор, эми силер колдобосоңор, бул каналды алдыга чыгарыш кыйын. Катталуучулар, кызыккандар автомобилге. Туугандар, салам алейкум. Портер, Hyundai Porter сатууга чыкты. Чыгарылган жылы 2008. 126 аттын күчү бар. Булар билесиңер 3кө бөлүнөт. 123, 126, анан 133 деп. Туура айттым, 133, 3кө бөлүнөт. Бул ортосу экен, 126 аттын күчү бар, бирок ушул жакшы өзү, среднийчи. Ушуну көп мактап калышат. Туугандар, Porter мына ушундай абалда. Сырткы кузовду көрсөтүп берейин. Будка, холодильниги менен. Бирок холодильникке компрессор коюш керек экен. Анан трубкаларын караштырып коюш керек экен. Короче, кыла турган кичине иши бар именно холодильникте. А так негизи техника жагы эсинин айтымында баары жакшы дейт. Мотор, ходовка, коробка, сцеплениеси да жакшыбы? Ооба, жакшы. Жумшак, Жаңы комплект. Сцепленияны жаңы алмаштырган экен, комплект. Мына ушундай болгон Porter, туугандар. Баллондордун абалы средний. Алды деле, арты деле средний. Бирок өлүп калган эмес экен. Түзүк эле. Салонду көрсөтөйүнчү. Салон мына ушундай, туугандар. Салон мына ушундай. Магнитофон. Магнитола иштейт, Иштейт, ооба. Bluetooth бар. Бул мына жанагындай Колонкалары жакшы. блатной магнитоладан экен, короче. Колонкалары жакшы дейт. Bluetooth бар. Короче, музыкадан проблема жок. Мына электростеклоподъемниктер иштейт, Полный иштейт. Бул иштейт. Так, туугандар, новый вин номер, если что. Мына жеринде бир аз чириктер башталып тура. Бул эми стандартный болезнь, туугандар, билесиңер го. Бул Портерде Россияда ушундай чирип кетип атат. Бул эми айла жок. Могу эмеде вин окулабы? Рамада вин болот го, буларда окулабы? Окулат, Окулат, Туугандар, ушу Портердин эң проблемный жери мына жерде вин болот. Портер 2де деле ушу жердеби? Мына жерде болот, Сальдор деп койгон, карап турат. Оно карайып турган жер вин экен, туугандар. Чтобы ба рабшина болбосун деп. Ооба, учетко коюп атканда ушул вин чоң мааниге ээ да. Муну эгер гайде көрбөгөн болсо же окулбаган болсо учетко коюш проблема болот. Артын ачып көрсөтүп кой. Бул баягы специально багындай эмеге экен, заморозкага экен, замороженный продукция ташыган, Минус канчага чейин кармап атты? Минус 25, 23-24 чейин кармап аткан. 23-24 чейин. Туугандар, бул Porter өзү негизи иштеп аткан, линияда турган Porter экен, Былтыр мороженода иштеген. Былтыр мороженода иштеген экен. Анан уже Яндексте данный момент иштеп атат азыр. Азыр Яндексте иштеп атат, Акча керек, сатып керек. Ооба, мунун водители эмеге кетип, границага кетип, анан ошо боюнча запрет болуп кире албай калыптыр да, туугандар. Анан эми муну сатып элейин дейт эсичи. Жакшы водительдер жок болуп атат дейт. Ушундай, туугандар, документтери таза, Переоформление болот, запрет эчтеке жок. ПТС, СТС баары бар. Кимдин атында машина? Машина братанын атында. Болду, братанын атында. Договор купли-продажа жазып берет. Баары жакшы, Документтен проблема жок. Документте проблема жок, вин окулат.
Портерде ошо основной проблема вин. Анан номер двигатель совпадать этеби? Муну өзүңөр өткөргөнсүңөр, а? Вин номер ошол Номер мен двигатель. точно билбейбиз, биз дагы акчага койдурганбыз да. Но айнек сынып үчүн ал жагын көргөн эмес. Өзүбүз текшерген эмеспиз да. Болду. Мына ушундай туугандар. Портер кимге кызык болсо, номерин, байланыш номерлерин жазып коем. Чаласыңар туугандар. Машина Мытышыда турат. Московская область, город Мытыши. Чалып, эси менен байланышып келип аласыңар. Баасы 630 миң. 630 миң рубль деп азыр эси менен отуруп сүйлөштүк, канчага коелу, кандай депчи. Мен дагы айттым, кичине мындайраак кылып, жөнүрөөк кылып коелу деп, анан экөөбүз орто биргеликте бир баага токтодук. 630 миң дагы сүйлөшүлө турган жерлери бар. Өзү негизи туугандар, мунун бир 50 миңдик дагы запчасы бар экен, а? Ооба, ходовой часть. Ходовой частька өзү негизи ходовой часть жакшы дейт. Бирок ошентсе да багы запас кылып бир 50 миңдик запчасы алып койгон экен. Эси айтат, кош берейин ошону дагы дейт. Чек чейтип, зыңк кылып жаса болсо. Өзү негизи ходовой жакшы экен, багы такыраган, тукураган, секирип кеткенде эле проблема жок дейт, бирок эми анда кош берейин дейт туугандар. Баасы 630 миң, дагы сүйлөшүлө турган жерлери бар. Портер кызык болсо чаласыңар. Ассаламу алейкум.